Салам достор, Бишкекте интернетте онлайн секс кызматын көрсөткөн жайлар табылып, 64 кыз келин кармалды. Бул окуя кыргыз коомунда үрөй учурган окуя болгон менен эл арасындагы Кыргызстанда секс кызматын көрсөткөн тармак катуу өнүккөн деген пикирди тастыктагандай болду окшойт, Бекзат. Туура айтасың. Интернетке көчкөн сойкулук же болбосо онлайн кызматтар кадимки көчөдөгү денесин саткан кыздарды четке сүрүп, аларга атаандаштыктын жаңы түрүн алып чыгып аткандай. Аны эмесе алгач ушул туурасында видео тасманы көрүп алалы. Бишкектин көчөлөрүндө байыркы кесип менен жан баккан кыздардын соодасы солгундай түштү. Интернет сойкулардын ишмердүүлүгүнө атаандаштыкты жаратып, денесин саткандардын нанын талашууда. Түн жамынган каракчыдай уурданып барган кардарлар азыр каалаган жеринен, каалаган учурда интим кызматын сунуштаган сайттарга баш багып эле табитине жараша тандап алууга өттү. Мындай сайттарга бирдиги Wi-Fi бар каалаган адам тоскоолдуксуз эле кире алат. Жаш өзгөчөлүк боюнча да эч кандай чектөө жок. Арышын кенен таштап баштаган онлайн секс индустриясы Кыргызстан менен гана чектелбестен эл аралык аренага да чыкты. Веб-моделдер, порно индустриянын жаңы өкүлдөрү. Башкача айтканда, кардар менен интим байланышка барбаганы менен виртуалдык дүйнөдө алардын талаптарын, сексуалдык фантазияларын акча үчүн аткарчулар. Веб сойкулуктун иштөө ыкмалары дыкааттык менен иштелип чыккан. Алардын кызматын жергиликтүү эле эмес, КМШ өлкөлөрүнүн эркектери да пайдалана алышпайт. Демек, Бишкекте жан үрөп иштеп аткан кыз мээнети үчүн Африка, Түндүк Түштүк Америка, Батыштын эркектеринин чөнтөгүн кагууда. Бишкекте веб агенттиктердин саны 50-гө чамалуу. Марттын башында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте сексуалдык кызмат көрсөткөн кыздардын уясын басты. Студияда жылаңачтанып эротикалык жана порнографиялык шоу көрсөткөн веб-моделдер оюн үчүн керектүү жабдыктар менен кармалды. Арасында жашы жете элек өспүрүм кыз да бар. Жеңил акча көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп, алардын катары күн санап толукталууда. Аларды жумушка чакырган же азгырган атайын кызматтар деле интернетте жайнап турат. Ошол эле учурда веб кызматтарда кыздар гана эмес, жигиттер да акчага туйтунууда. Веб-модельдер кардардын талаптарын аткаруу менен убара болуп турган маалда жигиттер ортомчул кызмат аткарууда. Тактап айтканда, англисче сүйлөгөн чет элдиктин сексуалдык фантазиясын жигиттер кыздарга которуп, байланыштырып турат. Алардын бири жүзүн көрсөтүүгө макул болбой, анонимдүү түрдө айтып берүүгө өгөндү. Тиги кыздычы, мисалы, вебкадагы кызды сен өзүң көрөсүң, көрбөйсүңбү видеолорду? Көрөм, бирок жатпам мен. Гол болгондо ачпайм да. Это меня не прикалывает. Милиция кармап кетет, ал бул деп коркпойсуңарбы өткөндө кармап кеткендеги, басып кеттигидей? Эле сен отурсаң эле бирөө милиция барып кетсе эмне кылабыз? Биздики Казакстан, Россия, Кыргызстан, да фикио, Тажикстан, Өзбекстанда болуш керек. Да, ол киши чоң эме. Чүнки алардын шайкасында барганда 4-5 эле кыз бар да, 10 кыз. Бизде элестетип коет, 100дөн көп. Шеф күчтүүбү? Биздики өтө күчтүү, бирок биздики кармаш кыйын деп болот. Алар менен жолугасыңар, жолукпайсыңар силер? Шефтер менби? Сиз көрбөйсүң да алар. Айлыкты канча аласыңар? Офиске бир адам келип иштетет, бул качан келет, кайсы убакта эчтеке болбойт. Бирин келип иштетет болду. Ооба, Бекзат, чын эле олуттуу маселе экен. Мына ушул маселе бүгүн Азаттык плюстун талкуулай турган темасы. Студияга кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Жогоруда видеода айтылгандай, онлайн секс кызматын көрсөткөн бир уюк кармалды, бирок бул видеода өзүңүздөр көргөндөй 56-50гө чукул ушундай кызмат көрсөткөн студиялардын бирөөсү гана. Бизде бүгүн конокто Адилет Илипбеков мырза Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын адам сатууга жана адеп ахлактуулукка каршы күрөшүү тобунун өзгөчө маанилүү иштер боюнча ага опер кызматкери. Саламатсызбы, Адилет мырза? Жогоруда видеодо эле көрдүк, мисалы өзү деле анонимдүү түрдө чоң жигит айтып өттү. Милициядан коркпойбуз деле, мисалы биздин үстүбүздө мындайча айтканда крышаларыбыз бар деп. А бирок сиз жанагы ачкан студияга кантип алардын изине түшүп калдыңыздар? Март айында милиция кызматкерлерине кайрылган. Жабыр таккан кызбы? Ал жакта иштеп жүргөн, Ооба, иштеп, анан ал кыздын ошол видеосун интернет булактарына чыгарып жиберишкен. Ошол себептен милиция кызматкерлерине кайрылып, арыз жазган. Арыз жазып, ошол видеону биз деген интернеттен алып, экспертиза жөнөтүп, кинофонд деген экспертиза жөнөтүп, ал жерден экспертизанын жообун алып, ошонун негизинде иш козголгон. Иш козголуп,
аныкталган даректери бар болчу. Ошол даректерден тинтүү жүргүзүп, ошол жерден кыздар кармалган. Кыздардан тышкары ошол жерде уюштурган 2 адам кармалган. Андан тышкары дагы оператор кармалган. Ошол оператор биздин кыздарды Кыргызстандан чет мамлекеттик жаран менен байланышып сүйлөшкөн сөздөрүн которуп берген болчу да. 64 кыз келин коомдун коопсуздугу үчүн кармалды, катталды деп айтылды. Кандай коркунуч жаратышы мүмкүн Мындай биздин коом кызматтар, үчүн? онлайн секс кызматын көрсөткөн, кызмат көрсөткөндөр кандай кооп, эмнесинен кооптонсок болот булардын? Бул деген биринчиден азыр деген ушул уюштурган адамдар ушундай кыздар жумушка алып, андан кийин ошол кыздарды шантаж кылып, видеосун жаздырып алышып, анан интернет блоктарына чыгарабыз деп ушинтип коркутушат. Анан ошол себебинен кыздар ар кандай суицид кылышы мүмкүн. Эгер чыгарбаса, коркутпаса деле муну бир кылмыш деп эсептөөгө мүмкүнбү? Эми азыркы учурда бизде бул деген жаңы бир Европадан келген, Россиядан келген көрүнүш болуп атат. Биздин кылмыш жаза кодексибизде именно буну контролдоп карай турган берене жок болуп атат да азыркы учурда. 262 беренеге кененирээк токтолуп ачыктай кетсеңиз. Бул деген 262 берене бул 2 бөлүктөн турат. Биринчиси бул порнографиялык материалдарды жасап анан кийин сатуу. Экинчи 262 прим 1де порнографиялык материалдарды, буюмдарды жасап, ошол порнографияга жашы жетерликтерди катыштыруу. 2 бөлүктөн турат да. Анан ошол если порнографиялык материалдар Кыргызстан аймагында сатылган болсо, ошолор менен же сатылбаса да интернет блоктарына чыгарылган болсо, анда алар жоопко тартылат. Дилет мырза, биз айтпадыкпы 64 кыз келин бул коомдун коопсуздугу үчүн катталды депчи? Ал эми жумуш берген адамдар, уюштургандар мындай жоопкерчиликти сезет бекен? Бул мыйзамсыз, муну жасоого болбойт деп. Жоопкерчилигин сезет, бирок бул деген эме болот атпайбы? Бул жерден эч ким арызданбайт, жашыруун, эч ким билбейт. Халича Умралиева, биздин коомдук фондунун жетекчиси, сиз айтсаңыз, бул тууралуу уктуңуз беле буга чейин? Сиздерге келет. Маалымат тараганда мен уккам. Ошо интернет боюнча проституция. Мен ошондо таң калгам, бул эмне деп. Мен ойлойм, мунун коркунучтары бар. Мисалы, бул азыр витрина. Биз көрсөтүп атабыз, силер жыргап атасыңар, туурабы? Гарантия барбы? Ушу кыздарды бирөө жагып калса, акча төлөп, мага алып келип бергиле, мен аны менен оюнчук кылып отурам деген. Андай эч ким гарантия бере албайт. Ушундай видео бизнес болуп туруп, анан кийин роботторговляга айланып кеткен нерселер болуп атпайбы? Ошондуктан чет мамлекеттерде мунун баарына тыюу салынып атат мыйзамдын негизинде. Негизи бул кызмат көптөн бери эле болуп келе жатат. Мен милициялардын эми билип аткандан чындыгында таң калып атам. Жайында менин дос кызым айтып калды, ушинтип жумуш издеп барсам, ачык эле айтат экен, барганыңда эч нерсе кылбайсың, жөн эле англис тилин билсең болду, ошол жактан кабарлашасың, билесиң, болгонун айтканын аткарып коюшуң керек, сага эч кандай кыйынчылык келбейт деп айтыптыр да. Анан ал мага айтып таң калды. Андан кийин көп кыздардан уктум да ушундай кызмат бар экен деп. Анан Ош базардын тегерегиндеги эле рекламалардан, жарнамалардан алып эле модель кыздар керек деген чалат, чалганда чакырат экен. Жакшынакай эле офиске барганда ошол жерден тактан айтат экен, ошол жерден анын болгон айтканын кылып коесуң, заодно тил да үйрөнүп аласың, эч нерсе болбойт, чоң кыз келе бер деп эле айтыптыр. Акчасы кымбат деп. Чоройк мырза, сиз адис катары айтсаңыз, мунун аягы эмнеге алып барышы мүмкүн? Мындай бизнестин аягы? Жендеми биз жанатан бери кеп кылып атканда эки өзүнчө кызматты аралаш айтып атабыз да. Биринчи кызмат бул кадимки эле жана проституция, сойкулук. Алар ошо кандайдыр бир интернет сайт ачып, ошол аркылуу сойкулардын кызматын интернеттен сатса, бул бир кызмат.
азыркы сөз кылып атканыбыз болсо бул веб-каминг деп атабыз. Ошо веб-камера аркылуу башка өлкөлөрдө жашагандарга кызмат көрсөтүп атышат. Аженде эми сөзсүз түрдө эле ошо порнографиялык кызмат көрсөтүп атышат деп айтканга да толук мүмкүнчүлүк жок. Мындайча айтканда бул эми аженде ошо кызмат көрсөткөндөр айтып атат. Мисалы үчүн ошол веб модель болуп иштеген кыз ийгиликтүү болуп жакшы акча табыш үчүн ал баягы кардарды көбүрөөк кармап калыш керек. Анан анын эң негизги эле жолу бул ал киши менен жакшы маек кура билүүнү үйрөнүү дейт да. Жакпаган кызмат, мисалы үчүн мага мындай деп веб модель кыз жактырбаган кызматты талап кылса, аны баягы жолдо интернеттен ажыратып коюуга мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Ошондуктан мен биз үчүн бул чооптонууга негиз жок деп карайсыз. Кооптуу кылмыш деп эсептебейм. Бул жерде ойлоп атпайбызбы, ким күнөөлүү, бул кылмышпы же кылмыш эмеспи? Жанакы ушунун баарын уюштурган кишилер кылмыш жасап атат. Незаконное предпринимательство. Бизде мындай бизнес барбы? Алар макул веб-студия ачып атабыз. Анда регистрациядан өт, салыктарды төлөө, жумушка алган кыздарга зарплата төлөп бер, подоходный налог, соцфонду төлөп бер. Мыйзамдуу түрдө. Неуплата налогов в особо крупных размерах деген статья бар. Вмените статью, эмне үчүн сен налог төлөгөн жоксуң, эмне үчүн регистрация кылган жоксуң, незаконное предпринимательство. Ошонун баарын санап чыксак ошол статьялар менен, мен ойлоймун көп кишилер баш тартат эле мындай бизнести жасаганы. Мына өспүрүм кезинен ушул бизнеске аралашып атат, эмне үчүн, кандай себептер менен барышы мүмкүн ушул бизнеске? Бул моралдык тарбиянын жоктугу же болбосо материалдык кызыкчылыктар менен келип атышабы? Бул бизнеске кичинекей балдарды пайдаланат. Чет өлкөлөрдө биз ушу алар өз эрки менен келбейт. Аларды же мындай каражаты жок байкуш энаталардан балдарды сатып алып ушундай бизнеске привлекать этет. Мисалы кичинекей балдар болбосо кыздар да, кыздар ушу сойкулукка, анан кийин ушундай бизнеске өз эрки менен келеби же муктаж болуп келеби? Кээ бирлер бар, булар жагат, мага жагат, покрасовалась эле, эркектерди жакшы көрөт. Ошондой дагы бар, но көпчүлүгү акчасы жок, тамак ашына таба албай атат, жумушу жок. Ошондой кыздар, особенно мындай региондон келген кыздар шаарга келишет да, жумуш табамын бул жерде. Жеңил жолго качырылышат. Аларды мындай балык кармагандай эле кармашат да, сутенерлор. Бул сутенер болуш керек да, бул жөнөкөй эле добрый папа эмеспи? Үйрөтүп атса демек сутенер. Үйрөткөн киши сутенер деп аталат. Калжыр айым, сиздин сөзүңүздү угай эле Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов мырзага суроо берейин. Жогоруда айтып өттүк, мисалы коомдун социалдык абалы төмөн же болбосо айырылуу катмарынын өкүлдөрү да ошол тармакка көбүрөөк тартылып атат деп атабыз. Сиз да ошол катмар менен көбүрөөк иштешип аларга кайрымдуулук иштери менен жүргүзүп келатасыз. Демек, ошол катмар тартылып атса, аларды кантип коргоп калууга, бул жолго түшпөшүнө кантип мындай жардам берсек болот? Же болбосо алдын алсак болот? Бул мен азыр бул Байкедагы айтып атканына, же болбосо жерде болуп аткан, же болбосо болуп аткан окуяга мен 100% каршымын. Неге дегенде биздин кыргыздын намысына же болбосо мындай бир жашоонун бир агымына туура келбеген көрүнүш. Бирок бул сойкулук эмес. Бул мен сойкулук деп эсептейм. Мен ошондой эле эсептейм. Денесин көрсөтсө демек сойкулук. Денесин көрсөтүп аткандан кийин бул денесин бүгүн биз түшүнүшүбүз керек, бул биздин келечегибиз. Эми бул жерден деген мындайча түшүнүшүбүз керек, биз бул нолевой класска даярдык кылып атат. Бирок мен ойлойм, буга бир адамды күнөөлөш же болбосо бир бийликти же башканы күнөөлөштүн кереги жок. Буга коом күнөөлүү, эл күнөөлүү, ата эне күнөөлүү деп ойлойм. Балдарды тарбиялаштын ортосунда биз ата менен баланын ортосундагы бекем тыкыз мамилени болбогондуктан келип чыгып атат. Биз эртең менен ата эне жумушка кетет, кечинде келет, баласы келсе, китебиң барбы, курсагың токпу, сени мурда биз жыртык тешик кийип жүрүп эле чоңойгонбуз. Главное курсаң ток, кийимиң бүтүн болду деп эле биз ушундай бир уклон менен эме жасап тарбия берип атабыз. Биз тарбия бере албай жатабыз. Демек, моралдык тарбиянын жоктугунан улам ушундай кадамга барып атышат. Ал эми материалдык жактан карай турган болсокчу? Материалдык жактан карагандачы, биз тарыхты караш керек. Биринчи эле биздин аталарыбыз кантип жашаган, ат минип эле,
жашынакай эле эки токошту бөлүп эле жеп жашап келген. Материалдык жакка келе такай беребиз бир нерселерди. Ага такабаш керек. Биз аталарыбыз намыс үчүн, энелерибиз намыстуулукка чакырып жашап келгенбиз. А биз намыс кайка баратат. Аз бул байкенин сөзүн уксам, бул байкебиз айтып атат да, бул деген сойкулук эмес. Бул деген көрүнө бериш керек экен. Анда мейли, анда бул байке экөөбүздүн кызыбыз. Эртең ушуну көрсөтсүн. Анда биз мыйзамдуу түрдө кызыбыз мыйзамдуу түрдө сойкулук кылып атат деп отурбаш керекпизби? Саламатсыздарбы? Мен бул адамдын өзүнөн деп ойлойм. Эң биринчи бул жерде ата-энени да күнөөлөөгө мен болбойт эч качан. Бирок бул адам адал эмгек менен жашаш керек. Адам төрөлүп, өсүп, өнүп, ар бир ата-эне өз баласын жаман болсун деп эч ойлобойт. Адамдын өзүнөн болот. Жогоруда айтылгандай жакын контактка барып аткан жоксуң, башка кардалар менен отурасың бул жакта интернеттен алын жазган аткарып атасың, бирок аны менен жүзмө-жүз көрүшпөйсүң эле. Бирок сеспенияң келип атат, акчаң келип атат. Көрүшпөйсүң, бирок ал убактылуу нерсе да, менин оюмча. Убактылуу нерсеге гана адам баласы акырындык менен ошол нерсени ишке ашырат деп ойлойм. Менин жеке ой пикирим. Адал эмгек менен гана жашообуз абзел, менин оюмча. Адал эмес берки денесин көрсөтүү. Менимче адал эмес. Уурдаган, мамлекеттин акчасына кол салуу? Менин оюмча адал эмес. Шаардын жаш тургундарына онлайн интимдик кызмат көрсөткөндөр кызматтар же болбосо сайттар тууралуу кабарыңыз барбы, кирип көрдүңүз беле деген сурообуз атканбыз. Жооптору кандай болгон? Бул биз жаштарга сурообуз атканбыз шаардагы. Сурамжылоодон көрүп алалы. Ошондой сайт бар экендигин билем. Мисалы кайсы сайттар болушу? Бипопка дегенди билем. Досторум кээ биркилер айтып берчи да, өзү дагы колдонуп. Ал жакта эмне кылса болот мисалы? Эмне кыласың кирип алып? Кирип алып неме кылат? Заказ? Да. Мен деле айткан жигитке кошулам. Не деген Бипопканы өзү уккам, сайт ушундай бар экен, ушундай заказ кылат экен, анан бирок канчалык деле маани берген эмес болчумун. Ошо. Вебкамдагы кыздарчы, аларды утуп көрдүңүз беле? Андайларды көргөм. Телеграмдан, Instagram, WhatsApp'та группалар бар эмеспи? Ооба, Instagramдан көрүп калабыз. Лентаны листать этип атып, кээде чыгып калат, кээде чыкпай калат дегендей ошо. Вообще не должно быть, да, но так по рассказам друзей, знакомых, да, по-моему, это даже очень доступно. Да, я просто айтып. Айтырсыз? Ой, мияка көрүп аттым. Айтырсыз? Мындай жазууларын көрүп калчумун анча-мынча. Интернеттен эле? Интернеттен эле көрүп калчумун. Ичине кирип көргөн эмессизби? Жок. Вебкам? Веб-камера? Читали вот недавно, что они поймались, но сами не сталкивались с этим. Ал сайттарда дос балалардан угуп калган, эми киришет, чакырышат. Мага гана бөлүнүп өткөн алар делечи. Мисалы? Эми вип деп коет экен, анда мында бөлүшүп өткөн, бирок биле бербейм, жакшычы. Өзүңүз такыр кызыгып көргөн эмессизби? Жок. Андай кызыкпайбыз, спортсмен балдарбыз го. Айымдарды ал жерде тапса болот. Мен эми өзүм колдоно элекмин, бирок дос балдар боло берет эмеспи. Карап калабыз, телефон чукулап калабыз, дал ошол учурда көрүп калгам да. Чыгып калат, көрүп калгам. Өзүңүз колдоно элексизби? Жок, тилекке каршы деп койбойм да. Тамаша албетте, өзүм жок колдоно элекмин. Бардык, мен бир гана мен эмес, мектеп окуучулары деле азыркы учурда ачып алса болот. Мына видеодон көп болдук. Биздин жаштар билишет экен, досторунан өздөрү көрбөсө дагы, досторунан да билип маалыматы бар экен. Бул жайылып бараткандан маалымат берет да бизге, туурабы? Бизде жаштар уже билет, кээ бирөөсү колдонгон дегендей. Мына бул Азия мамлекеттерин ала турган болсок, бизде адам ресурсун топтой турчу бир материалга айланды да. Биз мына ушул интим кызматы дагы адамдарды топтоп берип, аларга мындай бизнесине жол ачкан өлкө катары таанылып же болбосо жол ачпайбызбы? Өлкөгө айлануу коркунучу жокпу бизде деле мисалы? Менимче андай коркунуч жок. Анткени бул экономикада конкуренция өтө чоң да. Аженде мисалы үчүн биз ошол жөнүндөгү бир чоң оюнчуга айлана алабыз деп айта албайм да. Жана айткандай аякта атайын дайынданышат, көп акча салышат дегенде. Аны ошондой эгер баягы мыйзамдаштырса, анда бул бөлөк сөз да. Биз ушул жол менен өнүкпөй эле койбойлу деп ойлойм да. Ушул жол менен Кыргызстан өнүкпөй эле коелучу. Бул жол менен. Эгерде биз ушул жол менен өнүксөк, анда билбейм. Кайсы жол менен? Ушул именно ушул жолду өнүксөк. Ушул деп атасыз, кайсы? Мына ушул азыр интимди сиз көрүп атпайсызбы онлайн? Бул сиз үчүн бүгүн күлкү. Бирок эртең сиздин балаңыз же кызыңыз же небереңиз так айтпайсызбы? Так айтайын, мына интимди мына бүгүн мына улуу сөздө мына секске болгон биздин келечектин жаштардын аң сезимин буруп атат. Биз ниетибизди бузуп атабыз.
ниети бузулган адамдардын уже бузулгандыктарыңардан силер денеңерди ачып атасыңар, туурабы? Ниетиңер бузулгандыктан бүгүн силер чечинип берип атасыңар. Эртең ага жатып бересиңер. Андан бул менен биз өнүкпөй эле коелу. Ошон үчүн улуу сөздө уят жок. Силер бүгүн силер үчүн күлүп болуп атат. Эртең ушул эле силердин биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошол ишти кылышы мүмкүн. Жүрөк мырза. Сиз эми бүгүн вебкам келип эле кыргыз бүгүн бузулуп баштаганда сүйлөп атасыз да. Бирок мына 90-жыл келгенден бери эле Кыргызстанда канча деген конок үйлөр бар, канча деген сауналар бар. Баарыбыз эле билебиз, ошол саунанын баарын конок үйлөрдүн 70-80% даана сойкулук кызматты көрсөтүп келет. Көрсөтүп келет. Аларды крышалагандар чоңдор экенин угуп эле жүрөбүз. Ким тийиш керек? Ушул эле Азаттык канча жолу иликтөө жазады, Анан деген силер деген азыр неме болот атпайбы? Технологияны ошого такап атасыңар да. Технология келип кыргыз бузулуп кетти деп. Технология бузган жок Кыргызды. Кыргыз өзү башынан бузулуп атпайбы 90-жылдан беричи. Кыргыздын кыздарын ким сойгулукка алып атат? Кыргыздар алып атат да. Жорабек мырза, сөзүңүздү улайлы, мисалы. Мыйзамдаштырсак, легалдаштырсак деген сөз айтылып атпайбы? Эмнеден унутмакпыз? Мына эмеле калчы айым сөз кылгандай эле. Эмне пайдасы бар? Салыктар төлөнөт биринчиден. Экинчиден, жок, бул экинчиден деп айтат элем. Биринчиден, ошолор менен иштешкен кыздар болобу, балдар болобу, ошолордун укуктары корголот. Жана андай алып шантаж кыла албайт. Алар мисалы үчүн эгер деген кылып аткан иш ушул бир уурулук иш эмес, бул мыйзамдуу бизнес иш экенин көрсө, алар өз укуктарын коргонго даяр болот. Контракттык, укуктук маселелер пайда болот. Бул жерде бул баягы мыйзам чегинен тышкары жаткандыктан кыздар уялат, коркот, ошондуктан тигилер колдонуп атышат да. Бул менен дүйнө жүзүндө өлкөнүн баары эле күрөшүп келет. Жалаң эле биз эмес, анан биз таза кал эле баары бузулгандан эмес. Мына Япония бар, алар 1972-жылы ушу порнографияны таратууга чектөөнү алып ташташкан. Ошондон кийин сексуалдык негиздеги зомбулуктун саны 2 эсе кыскарган. Даниянын статистикасын карагыла, Япониянын карагыла, Голландиянын карагыла. Ошол порнография эркин таратылган Японияда дүйнөдөгү сексуалдык зомбулук эң төмөнкү өлкө. Ажанда ошо порнография ар бир немеде сатылат, дүкөндө сатылат, Анан экөөнүн ортосунда чын эле мондай байланыш бар. Сексуалдык сабаттуулук менен байланыштуу эмеспи бул? Байланыштуу, эң сонун байланыштуу. Сабатсыздыгын жоюш керек, Экинчиден, укуктарды коргогонду үйрөтүш керек балдаргачы. Анан баарын эле бул биздин улуу мурасыбызга туура келбейт деп эле ката бергенде болбойт. Азамат мырза, сиз айтсаңыз, мына айтып атат, бизде эгерде ачык болсо, баары ачыкка чыкса, бизде мындай аң сезими өзгөрөт, жаштарда бул сойкулук да азаят деген пикирге келди да. Мен такыр кошула албайм, 1000% кошула албайм. 1000% кошула албайм. Себеби бул байке айтып аткан сөздөргө мен билбейм, бул байке кандай ой жүгүртүп жашайт жашоодо. Мен жашоодо ой образ, фактлар болгондо, мисалы айтып аткан, сиз айтып аткан Японго караганда башкага салыштырмалуу биз кылым карыткан кыргыздын уул кыздары жок, кылымды карытты, бирок кыргыз намысы менен келген. Сиз мындай да албайсызбы? Япониядагы сексуалдык зомбулук. Предложение киргизет. Буга мен мынтет 1000 кишиге канча зомбулук болот? Менин карындаштарым. Азамат мырза, канча болот? Азамат мырзанын да жүйөлөрүн угалды. Цифра керек. Менин да оюмда бул жерде мына отурган келечек муунга, жаштарга биздин мен өзүмдөн улууларга акыл үйрөтө албайм бул байкеме. Бирок мен силерден менден кийинкилерге айта алам. Келгиле, урматтуу бир тууганым, карындашым, ушул жол менен өнүкпөйлү. Бул жолдон бул кыргыз дегенчи намыстуу эл болгон. Кыргызда макал бар, кызга 40 үйдөн тыюу деп. Бул бекер айткан эмес. Сексуалдык жактан биз өнүп, анан аны биз атайын бир жолго салып, ушул жолдо өнүгө турган болуп, анан адам налог алып, биз андан башка деле жолдор бар. Сиз морализаторсуңар. Силер мондай бир дагы предложение жасаган жоксуңар. Өкмөт эмне кылыш керек ушунун баарын жойгонго? Силер айтып атасыңар, эне атаны жакшы тарбиялаш керек. Кайсы эне ата жаман тарбиялап атат? Менин кызым же балам проститутка болсун деп бирөө дагы ойлобойт. Бул жерде ушу бизнес, проституция, сойкулук бул экономическая сфера. Тыйыш керекпи же тыюу керекпи же эмне кылыш керек? Тыюу керек. Бул жерде декриминализация кылыш керекпи же криминальный статья менен кетиш керекпи? Бул жерде чараларды башка мындай дифференцированно көрүш керек. Мисалы кыздар келген кыздар, алар ким? Алар жертвалар. Алардын укугун коргош керек. Милиция, биздин коом эмне кылып атат?
Булар өзүлөрү келди, бул кыздардын баары акмак. Тереңине түкүрүгүнө жетпей туруп, аларды эч ким зордуктаган жок бияка кел деген. Материалдык жана моралдык деп атпайсыздарбы? Бул мен оюмча үйдөгү тарбиядан да, ата-энеден. Эгер ата-энеси жакшы тарбия берип, ошол кызды жакшы үйдөн учурган болсо, ал кыз эртеңки күнү университетке келип студент болгон күндө деле, тим эле нанга жетпей калган учурда деле барып аптеканын полун жууп же башка пол жууп деле акча таап, бир күнүмдүк жашоосун өткөрсө болот да. Немеде көбүн учурда, эми дээрлик бир 80-90% учурда бул ишке айласыздан барат, экономикалык муктаждыктан барат. Бирөөнүн апасы ооруп калат, операцияга акча керек болот, ушундай Кыргызда сөз бар, жоктун жону катуу деген, Эми силер аны көрбөгүлө, бирок көрүп калсаңар түшүнөсүңөр, адам баарына мажбур кайрыл болуп калат. Тыйыш керек деп айтпадыңызбы? Тыюу бул интернет менен келип атпайбы? Интернет аркылуу. Маселен, ушундай маселелер болбош үчүн Кытайда бардык сайттар, чет элдик сайттарга тыюу салынган, ал жакта атайын министрликтен каттоодон өтүп туруп, андан кийин колдонууга берилет. Бизде балким ушул фильтр жок болгондуктан ушундай чаржайыт нерселер болуп атат да. Макул, Кытайда проституциянын цифраларын көргөн жоксуңарбы? Китай проституция целый города, шаарлар проституция менен заниматься этип, ошол шаардын экономикасы болуп атат. Тыюу салынган, расстрел, эмне ушунун баары эметип атат? Бул адамдын природасы. Мисалы, бул балдарды мектепте туура сексуалдуу воспитание бериш керек. Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө коомчулукта биз ушундай түшүнүктө жашашыбыз керек. Бизге мамлекет эмне кылды эмес, мен мамлекетим үчүн эмне кылдым. Өкмөт балким буга тыюу салыш керекпи? Же эгер тыюу салбаса, анда кийинки кадам кандай болуш керек эртеңги? Бекзат, боло эле келеткен нерсе болот. Сүйлөшүп атканда элечи, кайра эле муну түз эле кылмыш деп атап атабыз, Мисалы үчүн жана уюштурган, шантаж кылган, мажбурлаган бул кылмыш. Бирок ошол эле учурда ушундай эле кызматтарды үйүнөн көргөзүп аткандар деп атабыз. Ошолорду силер кантип кылмышкер атайсыңар? Мисалы үчүн мен үйдө жайкысын, футболкамды чечип коюп отурам, Эми кимиңер отурбайсыңар? Анан мисалы үчүн Америкадагы досум менен чаттан сүйлөшүп атам. Жок, ал сиз. Ал аял. Аякта эркектер деле кызмат көрсөтөт. Анан ошол мындай болуп атпайбы? Технологиянын немеси бул технология жараткан жок. Бул биздин коомдогу нерсе технологияга өзү барып атат. Технология биздин болгон нерсебизди ошону болгону андан ары өркүндөтүп кетип атат. Эгерде кирип кала турган болсо мыйзамга, буну тыюу салыш керек деп. Эми анда алы жетеби мамлекет мынтип көзөмөлгө? Жорабек мырза, бул Адилет мырзага багытталсын ушул суроо. Мен ойлойм, мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, андан кийин жогоруда айтылгандай, сиз айткандай Кытайда башка чет мамлекеттеги интернет сайттарга тыюу салынган деп. Ошону тыюу салыш үчүн биздин интернет провайдерлар кымбат баалуу жабдуу алыш керек экен да, оборудование. Ошол оборудование болуп, анан мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин, андан кийин ошол интернетте ушундай распространение кылганда ошону тыйсак болот деп ойлойм да. Аны иштеп чыккыча азыр эми кызматтын баары, мына жаштар билет, баягы жалпыга жеткиликтүү веб-сайттардан түз байланышкан чаттарга өтүп кетти да. Мисалы үчүн WhatsApp аркылуу же Snapchat аркылуу сиз кызмат сатсаңыз, аны эч кимге эч кандай каттатып кереги жок да. Эч кандай немете албайсыз. Каттоосу жок эле кетет да. Мен ойлоймун, статистиканы, анан кийин практиканы карасак, Германияда легализация кылды. Көп Германияда жашаган жарандар, кыздар проституткага барбай калышты да. Кыздар жок болуп калды Германиядагы жашагандар. Ошондуктан алар Россиядан, Украинадан эми бияка жетти. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин кедей өлкөгө кандай коркунуч бар? Ушу бизнеске биздин Кыргызстандагы кыздарды, анан кийин балдарды, кичинекей балдарды пайдаланып, тияка акча көп жерлерге, востребованный өлкөлөргө алып барып, кул кылганга ошондой коркунуч бар.
Калктын бүгүнкү маселеси эртең өлкөнүн тагдырына айланарын унутпасак. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү берүүдөн сиз өзүңүзгө керектүү, пайдалуу маалыматтарды алдыңыз деп ишенебиз. Жарым сааттык талкуу биз менен бирге болгондоруңуздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу студиянын коноктор, сизге да келип бергениңиздер үчүн алкыш. Кийинки аптада Азаттыктын келерки студиясынан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.